Hi friend, welcome back to another amazing lesson. Жаңы сабаққа қош келдіңіз. Бүгінгі сабақта be етішін үйреніңіз. Же аны to be етіші деп та ұғып қалшыңыз мүмкін. Англис тілінде сөйлем түзгенде бірінші қимыл әрекетті кім атқарса, ошоны жазасыз. Же кім эмне деген сурооға жооп берген subject pronoun, андан кейін эмне қимыл әрекет атқарылды. Башкача айтканда етішті жазабыз. Мисалы, I sing. Мен ырдайм. You work. Сен иштейсиң. He studies. Ал окуйт. Бирок этиш жок болгон сүйлөмдү кантип түзөбүз? Мисалы, мен америкалыкмын. Бул кызыктуу. Биз доспуз жана башка ушул сыяктуу сүйлөмдөр. Ушул жерде бизге to be этиши жардамга келет. To be этиши жардамчы этиш болуп, сүйлөмүбүздү англис тилиндеги грамматикалык структурага ылайыктап түзгөнгө жардам берет. To be этиши өткөнкү сабакта subject pronoun менен башкача айтканда жактама ататуучтар менен аябай тыгыз байланышта. Себеби be этишин жалаң subject pronounдар менен колдонобуз. Анда subject pronoundарды эстеп көрөлү. I, he, she, it, we, you, they. Ушул subject pronounдар менен to be этиши жөнөкөй, жай, терс жана суроолуу сүйлөмдөрдө кандай колдонулат карап көрөлү. To be этишинин 3 эле формасы бар. Эгерде сөз мен жөнүндө болуп жатса, анда to be этишинин am формасын колдонобуз. I'm болгону менен 12 сүйлөөдө жана жазуу формасында да көпчүлүк учурда кыскартылган I'm деп колдонулат. Мисалы, I'm ready. Мен даярмын. I'm hungry. Мен ачкамын. I'm happy. Мен бактылуумун. Эсиңизде болсо, to be этишин негизги этиш жок болгон учурда гана колдонобуз. I'm speak English деп айтсаңыз болбойт. Себеби бул жерде негизги этиш speak бар. Туурасы I speak English болот. Терс сүйлөм түзүү үчүн to be этиштен кийин not'ты кошуп койсок жетиштүү. I am not. Толук формасы ушундай болгону менен сүйлөө речинде жана жазууда да кыскартылган формасы колдонулат. I'm not. I'm not ready. Мен даяр эмесмин. I'm not hungry. Мен ачка эмесмин. I'm not happy. Мен бактылуу эмесмин. Эң сонун, ал эми to be этиш менен суроо бергенде, мисалы, мен туура айттымбы деп сураганда, to be этишин биринчи орунга чыгарганыбыз жетиштүү. Am I? Am I right? Мен туура айттымбы? Am I wrong? Мен туура эмес айттымбы? Am I late? Мен кеч калдымбы? Бир аз өзүңүздү текшерип көрүңүз. Мен ачка эмесмин деп кантип айтасыз? I'm not hungry. Мен бактылуумун деп кантип айтасыз? I'm happy. Мен кеч калдымбы? Am I late? Ушул эле сүйлөм түзүүнүн формуласы башка subject pronounстар менен да дал ушундай эле иштейт. He, she, it subject pronounдар менен is to be этишин колдонобуз. 12 сүйлөө речинде жана жазууда да кыскартылган формасы колдонулат. His, she's, its. Жай сүйлөмдү кантип түзөбүз карап көрөлү. He is. He is at work. Ал жумушта. She is. She's home. Ал үйдө. It is. It's big. Бул чоң. Терс сүйлөм түзөбүз. Терс сүйлөмдө to be этиштен кийин эле not кошуп койсок, жана кыскартуунун 2 түрү бар. He is not. He is not at work. Же he isn't at work. She is not. She's not home. She isn't home. It is not. It is not big.
It isn't big. Ал эми суроолуу сүйлөм түзүү үчүн сүйлөмдө is'ти биринчи орунга чыгарып коесок жетиштүү. Is he? Is he at work? Ал жумуштабы? Is she? Is she home? Ал үйдөбү? Is it? Is it big? Бул чоңбу? Ал туура айтат деп кантип айтасыз? He is right. Ал үйдө эмес. She isn't home. Бул жаманбы? Is it bad? Ал бул жерде эмес. She's not here. Түбі етішінің ақырқы формасы are. They, you, we деген subject pronounдар менен колдонулат. Бул учурда да кыскартылган формасын колдонобуз. We are ready. Биз даярбыз. You are. You're busy. Силер бош эмессиңер. They are. They're home. Алар үйдө. Терс сүйлөм түзүү үчүн кадимкидей эле nottу кошобуз. We are not. We're not ready. We aren't ready. You are not. You're not busy. You aren't busy. They're not. They're not home. They aren't home. Ал эми суроолуу сүйлөм кылуу үчүн are этишин биринчи орунга чыгарып коебуз. Are you? Are you ready? Are we? Are we hungry? Are they? Are they home? Биз чарчаган жокпуз. We aren't tired. Даярсыңбы? Are you ready? Мен ачка эмесмин, бирок чаңкадым. I'm not hungry, but I'm thirsty. Алар үйдөбү? Are they home? It's good. Бүгүнкү теманы жакшы түшүнүп, тесттин баарын туура жасадыңыз деп ишенем. Анда кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин, bye bye.